Саламатсыңарбы? Бүгүн мен экинчи бөлүм Матайда жазган жакшы кабар жөнүндө айткым келет. Ират патшасынын убагында Жүйүт жеринде Бетлехем деген шаарында Иса төрөлгөндө чыгыштан Иерусалим шаарына данышмандар келип, Жүйүттөрдүн жаңы төрөлгөн патшасы кайда? Чыгыштан биз анын жылдызын көрүп, ага таазим кылганы келдик дешти. Муну укканда Ират патшанын тынчы кетти. Аны менен бирге бүт Иерусалим эли да дүрбөлөңгө түштү. Анан айтат, башка патша болду деп. Ар бир өлкөдө өзүнүн президенти бар, бийлик жүргүзгөн. Анан көрүнбөгөн рух бар, президенттин үстүнөн, патшанын үстүнөн бийлик жүргүзгөн. Эфестиктерде айтат, жазылган дүйнөнүн үстүнөн бийлик алган бул жаман рух. Данышмандар жылдызды көрүп, Машаяк төрөлөрүн билген. Ага таазим кылыш үчүн алар Иерусалимге келишкен. Анан данышмандар айтат, кай жерде ал патша деп. Анан Ират патша абдан коркуп кеткен. Мен патшамын. Дагы ким болот бул жерде патша? Карасаңар, жүйүттөрдүн үстүнөн Ират патша коюлган. Бирок көрүнбөгөн ушу жүйүт элинин үстүндөгү дагы башкарган ал жаман рух ушул бийлик жүргүзгөн. Анан андан сураганда, кай жерде ал патша деп. Анан жаман рух Иратты алдап баштайт. Анан жүйүттүн патшасы төрөлдү деп атат. Анда сен өз ордуңду, тактыңды жоготосуң. Аны өлтүрүш керек. Аны жокко чыгарыш керек. Ал жер жүзүнөн жокко чыгарыш керек. Анан Иратта жүрөгүндө туулат аны өлтүргөнгө ал баланы, патшаны. Анан ошо төрөлгөн жаңы ошо баланы өлтүргөнгө ой пайда болот. Ал бала Иса төрөлгөн анын тактысын алып алыш үчүн эмес Ираттын. Иса ал патша, жан дүйнөнүн патшасы болуп келген. Жүйүттөр алар деген ушу Ираттын аймагында болсо дагы, эгерде алар жан дүйнөсү менен Кудайга табынса, эч кандай кыйынчылык деле болмок эмес. Ошо жүйүттө жаңы патша төрөлдү дегенде жаман рух алдап баштайт. Ират айтат, сен аны өлтүрүшүң керек деп. Анда сенин тактың көпкө чейин созулбайт. Эгерде сен жаңы патша келсе, анда сен өз ордуңду жоготосуң деп. Ошол учурдан баштап ал ушу жаңы төрөлгөн патшаны өлтүргөнгө аракет кылат. Жаман рух Иратты алдаганга аракет кылат. Иса бул анын тактысын алганы келген эмес. Бирок көптөгөн адамдарды шайтан дайыма алдап турат. Эгерде мен Исага ишенсем, мага кыйын болот деп. Мага Исага ишенгендин кереги жок деп. Анан дайыма шайтан салып турат, аны өлтүрүш керек деген. Мен көптөгөн жерлерде болуп жакшы кабарды таратканмын.
Анан 1-2 адам ушу куткарылуу күнөөдөн алат, кээ бирде ушундай бүтүндөй уюм алган учурлар болот. 그 당시에 즉시 악한 영이 사람들의 마음을 충동시켜서 복음을 대적하게 하고 불신하게 Анан дайыма шайтан каршы чыккандарды ушундай аларга ушундай каршы чыкканга түрткү берип турат. 50 жылдан бери кайсы жерге мен барбайын каршы чыккандар дайыма болуп турат. Бир дагы жолу болгон эмес, каршы чыккандар болбой калган учур. Бирок Кудайдын райымы менен мен жакшы кабарды таратчымын. 저만 복음 전할 때 그런 게 아니라 Это не только когда я передавал слово. 우리가 그냥 하나님의 훌륭한 그 복음의 역사에 일어나지 Эгерде 않고 그냥 жөн эле кереметтер болсо, шайтан жөн эле таштап койбойт. Деяния Господа Бога не просто так оставить. Кээ бирде адамдар угатып бир азгырыкка дуушар болгон учурлар болот. Эгерде силерде ушундай кызматыңар жакшы болсо, Хорошо ведете свое служение, тогда почему башка адамдарда каршы чыккандар жок, а эмне үчүн силерде дайыма көйгөй болуп турат? нет противников? Почему у вас так много 뭐가 противников? 잘못돼 그러냐 Мен дайыма ушундай сөздөрдү угам да. Анан мен ушундай сөздөрдү уккум келбейт көп учурда. Мен укпаганга аракет кылам, анан жакшы кабарды таратам. Я пытался не слушать такие слова и передавать Евангелие. 근데 복음은 Бирок адамдар куткарылуу алып, анан ыйык рух деген иштеп баштаганда дайыма каршы болуп турат. Всегда есть противники. Анан мен үчүн силерди куугунтуктайт дейт. Что в Библии написано? Из-за меня будут гонять вас. Мен үчүн курдук көрөсүңөр, мен үчүн куугунтукталасыңар, мен үчүн жаза калсаңар бактылуусуңар дейт. Кубангыла, шаттангыла, анткени асмандагы сыйлыгыңар көп деп. 앞에만 참 많은 주의 종들이 하나님의 복음을 Силердин мурунку пайгамбарларыңар да ушинтип куугунтукташкан. Многие служители, когда передавали слова до нас, тогда у них были очень сильные трудности и гонения. Дайыма ушундай кыйынчылыктарга учурашкан. Без перерыва были трудности и мучения. 그래서 제가 Мындайсыз болбой турбайбы, дайыма каршы чыккандар болуп турат турбайбы деп түшүндүм. Анан каршы чыккан, ошо биз жакшы кабар таратууда каршы чыккандар болсо, бул биз жөн эле кабыл алып калдык, бул нерсе болот деп. 좋은 설교하고 뭐 좋은 이야기하고 해서 사람이 변하고 같은 Эгерде жакшы сөздөрдү, жагымдуу сөздөрдү айтканда, анда эч кандай куугунтук болбойт. Приятные слова, тогда не будет никаких деяний, тогда не будет никаких... Бирок ошо куткарылуу күнөөдөн алганда, Но если перед нами Евангелие происходит спасение, анан алардын күнөөлөрү кечирилгенде, и когда появляются деяния, когда прощаются люди грехи их, 그래서 여러분 качан Иса Бетлехемде түрүлгөндө, когда Иисус родился в Вифлееме, Ирод болсо ошол жактагы бардык 2 жашка чейинки балдардын бардыгын өлтүрүшкөн, ый пайда болгон аякта. появляются волнения, появляется Ушун плач. тип ушундай жол менен Иса Машаяк жерге келген. Таким образом пришел Иисус Христос. Иса жерге келгенде эмне болгон? Что произошло, когда Иисус пришел на землю? Эмне болгонун бардыгын жазуу өтө кыйын айтып берүү. Все то, что произошло в то время. Иса Машаяк Кореяга келгенде, ал кичинекей жерге келген ал. Когда Иисус Христос пришел в маленькую землю, Ал кичинекей шаарга менин жан дүйнөмө келгенде Иса Машаяк, когда Иисус пришел в маленький менин жан дүйнөмдө өзгөрүлүү башталган. Менде жан дүйнөмдө жаңы көздөр, жаңы дүйнө пайда болгон. новые глаза, новый мир. 전에 내가 가진 이 눈은 Мурдагы көздөрүм коркунуч, анан жаман кайгы ушундай капа болсо, бирок Кудай мага жаңы көз бергенде, 새 눈을 주시니까 Но когда Бог дал мне новые глаза, менин көздөрүм жаңы дүйнөнү көрүп баштады. открылись глаза, которые могут увидеть новый мир. Эгерде мурда мен коркуп, ыйлаган учурлар болсо, Нужно было отчаиваться, бояться и плакать. 소망이 эми менде үмүт пайда болду, кубаныч пайда болду менин жүрөгүмдө. Надежда, чтобы мог радоваться. Кайсака мен барбайын жакшы кабар таратканы, Куда бы я ни ходил передавать Евангелие, дайыма каршы чыккандар болот. всегда появляются противники, которые мешают и противятся мне. Ооба, элчилердин аягында дайыма сер каякка барбайлы каршылаштар болот дейт. Павел дагы айткан сөзү бар. И среди того, что говорил Павел, Ооба, эшиктер ачылат дейт. да, откроются ворота,
анан көптөгөн каршылаштар болот дейт. И также будут много противников. 그렇습니다. 우리가 Ооба качан биз жакшы кабарды таратканда 계속 열리는 반면에 Действительно, когда мы передаем Евангелие, открываются новые, дайыма каршы чыккандар болуп турат. но в то же время появляются многие противники. 참으로 하나님이라고 하면 그런 Жакшы кабар тараткан адамдар дайыма коркуп турса, анда биз Кудайдын кереметтин көрө албайбыз. Тогда ничего не сможем сделать. 하나님의 복음을 전하는 Качан жакшы кабар таратканда дайыма каршы чыккандар болот. Шайтан эмнеден коркот? 가장 두려워하는 것은 Ооба, шайтан бул дүйнөдөгү адамдардын бардыгын кармап турат. Да, Сатана держит всех людей, которые Ал бар ошо элдер менен ал ушу тозокко баргысы келет. Бирок Ийса 이 땅에 오시면 ал ошо ал алып турган адамдарды асмандагы патшага алып баргысы келет. переносит их в Царство Небесное. Шайтан дайыма каршы чыгып турат. Поэтому Сатана не мог, кроме того, как противиться этому. 예수 그리스도가 Иса Машаяктын жерге келиши бул керемет эмеспи? Иисус Христос пришел на землю. Разве это не удивительная вещь? Бирок Бетлехемдеги 2 жашка чейинки балдардын бардыгы өлүшкөн. Были убиты все. Иса Машаяк баары бир жерге келген. Пришел на землю. Еще раз я хочу. Иса Машаяк бир жолу менин жан дүйнөмө келди. Однажды Иисус пришел в Ишаияда ал жазып атат. Знаете, в Ветхом Завете Исаия говорит, 어지러이 싸우는 군인의 갑옷과 что доспехи солдат 피 묻은 복장이 불에 사는 и также кровавая одежда будут сожжены в огне. 이런 한 아이가 우리에게나 Бала төрөлдү дейт. Родился нам младенец, дан сын нам. 큰 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 Ал керемет, ал күчтүү дейт. Да он чудный Бог. Ал түбөлүктүн атасы жана дүйнөнүн патшасы дейт. 그 예수님이 오시면 그분은 Качан Иса келгенде ал дүйнөнүн патшасы. 그럼 우리가 어떠한 형편 어떤 Кандай акыбалда болбойлу, кыйынчылыкта болбойлу, В каком положении мы находимся? Кудай Теңир бизди тынчтыгы менен биздин жан дүйнөбүздү алып жүрөт. Нашей душой. Ал дүйнөнүн патшасы. Да, он является царем мира. 우리가 돈이 많아야 하고 군대 Ооба, бизде качан көп акча болгондо тынчтык болбойт. Денег много солдат. 건강아 Эй, мир, 너는 아무것도 да, прибудь у такого-то человека. Так говорит царь мира. Качан менин жан дүйнөмө тынчтык келгенде, Когда мир приходит в мою душу, 내가 무슨 일을 만나도 평화롭고 мен эмне менен жолукпайын, кандай кыйынчылык болбосун менин жан дүйнөмдө тынчтык болот. Ал жөн эле менин жан дүйнөмө келбестен, не просто пришел ал өзүнүн адилеттигин алып келген. Ал өзүнүн акылмандуулугу менен келген. Ал өзүнүн күчү менен келген. Ал өзүнүн сүйүүсү менен келген. Ал өзүнүн тынчтыгы менен келген. Үмүтү менен келген. взял свою надежду. Менде үмүтсүздүк менен жашаган мага үмүт берген. Менде тынчтык болбогон адамда тынчтык пайда болгон. Мира появляется мир. Эски келишимде 4-чү патшалыкты караганда, 아람의 군대장관 나아만이 이스라엘 Неман болсо, 계집 아이 하나를 사 ал Сириянын патшасынын аскер башчысы болгон. Генерал сирийский взял девочку в плен. 그 계집 아이를 데리고 Ал ушу жерден ушу бир кызды алышкан ал Жене как рабыню. 이 계집 아이는 너무 кулчулукка. 힘들어만 고통스러운 Ал ушул кыз ушундай бир акыбалда Очень отчаянная ситуация. ал өзүнүн каршылаш өлкөсүнө келген. В страну врага. Ал кул катарында жашаш керек ал жерде. Она должна жить как рабыня. Бирок анын жан дүйнөсүндө Кудай болгон. Но в ее душе был Бог. Кандай үмүт болот ал кызда. Какая здесь может быть надежда? Ал Она не могла здесь найти. бирок ал кыз ошондой кыйынчылыкта үмүткө ээ болгон. Наверное, Неман песору менен ооруйт турбайбы? 저 장군 우리 저 엘리사를 만나 Эгерде ал биздин Элишага жолукканда пайгамбарга ага айтыш керек бул жөнүндө. об этом нужно будет сказать ему. Эгерде ал айыксал абдан кубанат, Ведь насколько он будет рад анан ал үйдө кайгы кетет. в этом доме покинуть. Ал үйгө кубаныч толот. Радость наполнит Ал үй дайыма кубанышат. этот дом всегда будет веселиться. Анан ал Неман болсо Кудай жөнүндө айтат. Биз чогуу сыйынабыз, биз Кудайды чогуу даңктайбыз. Мы будем Мен бул жерде миссионер турбаймынбы? О, я, оказывается, миссионер. Эгерде ал ушул аскер башчысы куткарылуу алса, ал Нет, другим воеводам будет анын астындагылардын бардыгы куткарылуу алат. подчиненным будет Ал патшага да айтат бул айыгуусу жөнүндө. скажет о Боге.
ушундай карап көрсө ал бир кайгы гана эмедегидей. Из-за того, что у него есть Бог, 그 절망스러운 형편 가운데 Ушул үмүтсүздүктө анда үмүт пайда болот. она создает надежду. Ал кыз абдан кубанган, Эта девочка очень радовалась. ал кыз абдан бактылуу болгон. Эта девочка была очень счастлива. 우리가 불행하면 돈이 없거나 Биз бактысыз бир кандай үй жок болгондуктан эмес. Дома или положение какого-то. Эгерде Иса Машаяк дүйнөнүн патшасы келсе биздин жан дүйнөбүзгө, ал Иса биздин жан дүйнөбүзгө келиш керек. Должен был прийти в нашу душу. Ирод болсо каршы чыккан. Длился этому. 그리고 정말 그 Көптөгөн 2 жашка чейинки балдардын балдыгы өлтүрүлсө дагы Иса келиш керек болчу. Но Иисус должен был прийти. Анткени Иса, бир гана Иса ал биздин жан дүйнөбүзгө тынчтык бере алат. Биздин жан дүйнөбүзгө тынчтык бере алат. Может дать нам покой в нашу душу. Иса гана бизге ишеним бере алат. Потому что только Иисус может дать нам веру в нашу душу. 우리 마음에 의로 채우고 Биздин жан дүйнөбүздү адилеттикке, Который может наполнить нашу душу ыйыктыкка праведностью, толтурат. это только Иисус Христос. Ошон үчүн Иса бул жерге келиш керек эле. Иисус должен был прийти на это. Иса бул жерге келген. И Иисус пришел в землю. Иса ушундай кичинекей ушу жерге келген. Звезду земля. 여러분 한 사람 마음도 지구와 Биздин жан дүйнө ушул кичинекей жер сыяктуу. Звезда как земля. 예수님이 지구라는 이 인류를 위해서 이 땅에 오신 것처럼 여러분 마음에 Иса ал адамзат үчүн келген. Ал биздин жан дүйнөбүздө киргиси келет, жашагысы келет. 마음을 지배하고 있던 Тот, который властвует вашей душой. 악한 영이 Жаман рух болсо бизге жаман ойлорду берип турат. Ишенбей эле кой, сен каршы чык. О, не верь в это. 안 돼. Против Сага жакпайт да кабыл албай эле кой деп бизди дайыма алдап турат. будет обманывать нас. 참말로 거기 속아서 Так, ну, Көптөгөн адамдарды ал алдаган, алар каршы чыгышына жол берген. устраивали гонения. 그들은 자기가 하고 있지만 그게 Алар өзү каршы чыгып атып, өзүлөрү түшүнбөйт алар каршы чыгып атканын. 자기 욕망을 따라 자기 뭐 Шайтан дайыма алдайт. Анан ошону менен алар Иса Машаякты Иисуса Христа. кабыл албайт. 하나님의 은혜를 입은 사람들은 Но те, которые получили милость Бога, 예수 그리스도를 그 마음에 они в душе имеют Иисуса Христа. Иса 그래서 Машаяк ал Находясь в этом космосе, 지구라는 작은 жерде ушундай төрөлүшү керек. земля родился человек. Адам ата менен обо энени жараткан, алар күнөөгө баткан. Аларды куткарыш үчүн, Спаси их от греха, 그것을 하나님 өзүнүн байлыгын бериш үчүн, чтобы дать свое богатство этим людям. 죄로 말미암아 하나님 күнөө тоскоол болуп калган Кудай менен адамдын ортосунда. 둘째 아들이 아버지 집에 Адашкан уул ал ачкада болгон, атасында бардыгы бар болсо дагы, 아버지는 부유하지만 атасы бай болсо да, тамагы көп болсо да ал бала ачка болгон. Атасынын үйүндө жакшы кийимдер болсо дагы анда кийими жок болгон. Атасынын үйүндө таза болсо да ал чочкоканада болгон. 그 아버지와 그 아들이 Ал кайрадан атасы менен жолугат. С отцом. Атасы айтат ага жакшы кийимди алып келгиле. Колуна шакек таккыла. Бутуна бут кийим кийгизгиле. Дайте обувь на Анан бордолгон торпокту сойгула деп. и закалите Биз жеп анан кубанабыз деген. Анткени менин балам өлгөн тирилди, ал жоголгон табылды деп келгиле кубанабыз деген. и он вернулся. Давайте радоваться. 예 그러면서 그 아들은 자기가 변하려고 하니까 그 아버지 말씀이 들어오면 Анан ошондо ал баласы атасына келгенде өзгөрүлө баштаган. Меняться, даже если он не хотел этого. Ал ачыкка болгондо ал эмни толтурайын десе дагы ал эч нерсе жок болгон. Но когда слова отца Атасынын үйүндө бордолгон торпок союлуп турган. разве не удивительно? 그 일을 위하여 Ошон үчүн ал кичинекей жерге келген Иса Машаяк. Маленькую землю. 그리고 그 예수님은 여러분이라고 하는 작은 마음에 Иса Машаяк биздин ушундай кичинекей жерде жан дүйнөбүздө төрөлүш керек. Силерде үмүтсүздүкпү? Силерде кубаныч жокпу? У вас нет, Күнөөгө толуп турасызбы жан дүйнөңөр? вы наполнены грехом. 예수님께서 우리를 그 죄에서 절망에서 Иса
бизди ошондой кыйналуудан бошоткусу келген, этого греха, от этого мучения. күнөөдөн бошотуш үчүн келген. Иса биздин жан дүйнөбүзгө киргенде Когда придет в нашу душу, биз күнөөдөн бошонобуз. то мы освободимся от греха, Биз жамандыктан бошонобуз. освободиться от зла, Биз ушундай кыйналуудан бошонобуз. отчаяния, 소망과 기쁨을 Биздин жан дүйнөбүз үмүткө толот. надеждой и радостью. 그래서 이제 예수를 또 Ошон үчүн Иса бул жерге келген. Поэтому Иисус Христос пришел на землю, 그때 이 땅에 있는 왕국 예수를 죽이려고 Бул жердин патшасы аны өлтүрөйүн дегенде алар өлтүрө алышкан эмес Исаны. но они смогли его? Эмне үчүн? Нет, не смогли. 왜냐하면 Почему? 우리 인간의 마음을 지배하고 악한 영보다 하나님 더 Анткени Кудай акылдуу жана күчтүүрөөк ал адамдардын жан дүйнөсүн кармап тургандай. 우리 마음에 오셔서 우리를 죄에서 더러움에서 절망에서 Иса Машаякта жетишпеген нерсе жок. Недостатков, чтобы прийти в нашу душу и освободить нашу душу от греха, от 제가 한 беззакония. 번은 집회를 마치고 나왔는데 Мен семинардан кийин ошо сыртка чыккам, анан мен бир аялга жолуктум. 그분은 거의 정신병자가 될 만큼 Анын жан дүйнөсүндө ал ушунчалык психикалык ооруга дуушар болгон аял экен. Здоровый. Анын күйөөсү менен болгон кыйынчылыктар болгон экен, акчасы жок экен. Дома. У него не было денег. Ал ооба мен Кудайга ишенем деп айтты. Говорил, что верит в Бога. Бирок анын жан дүйнөсүндө жогорудан түрөлбөгөнүн, Кудай иштебегенин көрдүм. Акча жок болгондуктун айынан Она ушла без денег, ей было тяжело. ал уурдап баштаган. Тогда она начала заниматься воровством. Анан ал өтө көптөгөн күнөөлөрдү кылыптыр. Совершила очень много грехов. Бирок ал жыйында жүргөн, ал кыз келип жүргөн. Она ходила в церковь, Ал уурдаса дагы, хотя грешит и хотя ворует. бирок анын жан дүйнөсү абдан кыйналган. Ее душа очень сильно страдала. Качан мен ага жолукканда ал ушул психикалык ооруга дуушар болуптур. Психически больной. Мен ал күнү эч нерсе айтпастан, Но в тот вечер я ничего ей не сказал. 그냥 마음을 мен барып жан дүйнөсү барып тынчышыш үчүн мен аны эс алгынын дедим. Жакшылап эс алыңыз, Я сказал, идите домой и хорошо отдохните. а эртең кечинде ушул насаат сөздөн кийин биз сиз менен жолугалы дедим. Приходите ко мне. Эртеси күнү жан дүйнөсү ушундай тынчып калган экен да. Спокойнее. 내가 몇 마디 위로로 Мен жакшы сөздөрдү айтып анын жан дүйнөсүн тынчыта албаймын. Как-то успокоить ее душу. 어제 그렇게 보냈지만 Хотя в прошлую ночь я так Биринчи күнү мен аны үйгө жиберсем дагы, бүгүн кечинде анын да жан дүйнөсүндө Иса төрөлүш керек эле. в душе. Мен ага жакшы кабарды Иса Машаяк жөнүндө айтып баштадым. Иисуса Христа ей. Кандай жол менен Теңир Иса Машаякты жиберген жөнүндө. На землю. Мен Иса Машаяк биздин күнөөлөрүбүздү кандай жол менен тазалаганын айтып баштадым. Мен Ишая 53:6-ны ачтым. Открыл 53 главу книги Исаия. Биз баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк. Все мы блуждали как овцы, совратились каждый на свою дорогу. 내 부인 당신이 Сиз өзүңүздүн жолуңуз менен жүргөнүз. Своей дороги. 당신의 길은 Сиз күнөөгө толгонсуз. Наполнен грехом. 더럽고 욕망이나 정욕 이런 것들이 Ал жол ушундай мыйзамсыздыкка толгон жаман иш менен. Грехом, беззаконием и только плохими вещами. Сиз Кудайга сыйынбасаңар дагы, Но хотя вы не молились Богу, сиз күнөөдө жүргөн учурда когда вы ходили во грехе, 하나님은 당신을 위해서 ыйык китеп Кудай эмне кылган жөнүндө айтып атат. Келгиле ыйык китепти окуйлу. давайте мы прочитаем Библию. Мен ага Ишая 53:6-ны окудум. Прочитал 53 главу книги Биз баарыбыз койлордой болуп адашып жүрдүк. Ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеттик. дорогу. 우리는 우리 길을 Ар кимибиз өз жолубузга бурулуп кеттик. Биз күнөөгө таандык болчубуз. Принадлежим греху. 우리가 걷는 이 길은 죄 Биздин жол бул дайыма күнөө кылуу жол болчу. И типа греховной жизнью. 이런 우리를 Биздей үчүн Кудай Теңир эмне кылган? Но ради таких мест, Мен дагы уланттым. я прочитал дальше Библию. 여호와께서는 Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү. Возложил на него. Мен ал аялга айттым. Я сказал, это Мен билбейм башка жөнүндө. Бирок Кудай айтып атат. о другом. Но Бог говорит, Күнөөнүн суроосу боюнча сиз эч нерсе кыла албайсыз. Сиз эч нерсе кыла да албайсыз. ты ничего не
күнөө жөнүндө суроону тийбеңиз. Вопрос греха не ты должен трогать. Сиз тийбе коюшуңуз керек. Мен кылам дейт Кудай Теңир. Мен Кудай кылышым керек. Да, я, Бог, должен Биз ушу күнгө чейин өзүбүз күнөө менен күрөшүп келгенбиз. пытались решить вопрос греха. Бирок Кудай күнөөнүн суроосун чечкен. Но Бог решил вопрос греха. Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү дедим. Возложил на него грехи всех нас. Эгерде биз жүктөсөк, Если мы хотим возложить на Иисуса эгерде 5-10 күнөө болсо, анда жүктөсөк болмок. грехов 5-10, то это не проблема. 만 가지는 없고 몇만 가지 Бирок 10 миң, 100 миң күнөөнү жүктөгөнгө болбойт. Тысяч, сотни тысяч грехов Эгерде биз жүктөсөк болбойт. Теңир айтат, мен кылам, мен жүктөйм деп атат. я сделаю. Теңир баарыбыздын күнөөлөрүбүздү анын мойнуна жүктөдү дейт. Эгерде Кудай жүктөсө, анда жүктөдү, ал жеткилиң түрдө жүктөдү. Совершенным образом Бог возложил. Ал Ишая 53:6-ны түшүндү ал. 3 главу книги Исаия. Теңир менин күнөөлөрүм дагы жүктөгөн турбайбы? Бог возложил мои грехи. Ишая 53:5 деп эмне деп атат? Бирок ал биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болду. Биздин мыйзамсыздыктарыбыз үчүн кыйналды. Мучим за беззаконие. Биздин күнөөлөрүбүз үчүн жарадар болгон турбайбы? Грехи поручил он Иисусу. 예수님의 고난을 당하셨구나. И Иисус был. Менин күнөөлөрүм кечирилген турбайбы? Значит, мои грехи. Ал аялдын жан дүйнөсүндө адилеттүүлүк пайда болду. Иса келди анын жан дүйнөсүнө тынчтык жана кубаныч католду. Пришел покой. Эч нерсе кылган жок. 아무것도 하지 않고 Ал жөн эле ушу сөздү кабыл алды. Она просто приняла это слово. Иса бардыгын кылган. Ал биз жөн эле кабыл алышыбыз керек. Могли только принять. Эгерде биз ушундай Машаякты, Иса Машаякты кабыл алсак, качан Иса биздин жан дүйнөбүзгө киргенде Когда Иисус войдет в нашу душу, улуу тынчтык менен толобуз. Кезиккенге чейин жакшы калгыла.